Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн бизде 29-чы видеоролик. Бүгүн биз сиздер менен балансыбызды көтөрөбүз. Баланс $5397. Также достор, акыркы выводым мынакей $4000 вывод кылганмын. Итого общий вывод 4 вывод болду да. Биринчиси 1300, 2700, 3100 и $4000. Итого $11000 получается вывод кылдым да. Также еще баланста $5397 калды. И бул счеттон дальше биз $100,000 чейин өзүбүздүн марафонубузду жеткизебиз да. Жана достор, биздин телеграм каналыбызга да каттала кетиңиздер. Бул жакта бизде торговля, обучение и сигналдарыбыз ушул жака келип турат достор. VIP чатыбызда күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да торговля болот и прямой эфирлер дагы ушул жактан кирип көрсөңүздөр болот достор. Обязательно катталабыз, ссылка комментариянын башында болот. Бүгүн биз сиздер менен биржевой котировкалардан торговля кылабыз. Котировкалар өзү OTC менен биржевойдун айырмасы жок да, бирдей эле болуп жатат. Ошондуктан бул жакта деле анализ кылсак болот да. Азыр биз мынакей валютная пара евро австралиецтен ачабыз. Бул жакта котировка кайталанып атат. Бул жактан 1 мүнөткө снижение ачамын да, сатамын. И давайте уровеньдерди коюп чыгайлы да. Мынакей уровеньдерди, уровень сопротивления жана уровень поддержка да. Мынакей биздин коридорубузда ушундай график болуп жылып жатат да. Ушу коридордун ичинде биз болгону кымбат баада сатабыз, эң үстүнкү линияда мынакей ушул линияларда сатабыз и астыңкы уровеньде сатып алабыз да мынакей. То есть график ушу коридордун ичинде эле биз сделкаларды ачсак болот да. То есть мынакей азыр биз кымбат баадан сатабыз 1 мүнөттөн и сделкабыздын жабылышына 25 секунд. Давайте жабылышын байкайлы. Сделкабыздын жабылышына 2 секунд 1-0 есть. Биринчи сделкабыз плюс и 1 мүнөткө дагы бир жолу достор бул жакта мен продажага ачамын достор. Продажага ачамын, анткени бул жерде бизде именно ушу үстүнкү кымбат баада азыр график үстүнкү уровеньде жүрөт да. Бул жакта негизи спуск болуш керек, падение болуш керек, бул астыңкы уровеньге чейин да. Ошон үчүн бул жакта мен сделкамды продажага ачып жатамын достор. Мынакей кааласаңыздар ушундай уровеньдерди коюп алсаңыздар болот. Мынакей эң астыңкы уровень поддержкабызга чейин биз бул жакта график түшүшү керек да. Итак, сделкабыздын жабылышына 5 секунд, опасный момент 3, 2, 1, 0 есть достор. Экинчи сделкабыз дагы валютная пара евро австралиецтен плюска жабылды. Давайте анда эмесе дагы бир жолу анализ кылайлы. 1 мүнөттүк таймфреймди да, бул жакта 1 мүнөттүк таймфреймде негизи график түшүш керек дагы. Ошондуктан 1 мүнөткө дагы ача беребиз да, пониженияга. Блин, 2 сделка ачылып кетти. Бир эле сделка ачыш керек болчу эле. И по поводу канча сумма ачыш керек да. Канча сумма ачыш керек, кандай сумманы распределять этиш керек, ошондой видеоролик мен жасаганмын. Ушул эле каналда көрсөңүздөр болот достор. Каналга өтөсүздөр. И мынакей 2 видеоролик болуп чыккан. Биринчи часть жана экинчи часть ушу видеороликти көрүңүздөр. Ушу видеороликте мен түшүндүргөнмүн да. Трейдинг схемасы и трейдинг пайдасы деген ушул 2 видеороликти көрсөңүздөр болот. Ушул видеороликте мен айтып түшүндүргөнмүн да. Канча сумма ачыш керек, кандай умножать этиш керек, көрсөңүздөр, канча сумма менен ачыш керек, канча сумма менен башташ керек, ошолордун баардыгын түшүндүрүп айтып кеткенмин да. Так, 5 секунд, 3 секунд, 2, жок, бул жакта график кичине бир аз коррекция болуп үстүгө көтөрүлүп кетти. Так, мынакей бир аз күттүк, график кайра коррекция болуп үстүнкү линиябызга келди. Максимальный үстүнкү уровеньде турат. Бул жактан дагы бир 5 опцион ачамын 1 мүнөттөн. Көрдүңөрбү, мен бир аз күттүм. Үстүрөөк уровеньден кайра эле ушул линиядан эң максимальный кымбат баадан мен сатып атамын да. Азыр график түшүш керек биякта. Бул жакта бизде мынакей сразу эле түшүп кеткен жок бул жакта. Бизде кайра корректировать этти. Графикибиз үстүнкү линиябызга чейин көтөрүлдү и бул жактан кайра перезаход кылып атабыз да. Негизи ушундай картиналар болот. Сразу эле түшүп кетпейт. График кээде мындай дагы бир жолу көтөрүлөт, кайра түшөт и ушинтип кайра түшүшү мүмкүн да. Ошондуктан биз анализибизге толугу менен ишенип сделка ачышыбыз керекпиз да. Биздин стратегиябыз пока что сакталып эле турат бул жакта. Ошондуктан жакшы точкадан дагы бир жолу ача беребиз. Так, 3, 2, 1, 0 бардык сделкабыз плюска жаптык и биздин 2 сделкабызды минусубузду кайтардык да. Балансыбыз уже $5575. Кийинки валютная пара евро-доллар OTC болот. Так, кийинки валютная пара евро-доллар. Бизде графигибиз бул жакта уровень сопротивленияда турат. 1 мүнөткө бул жакта сатабыз достор. 1 мүнөткө сатабыз. То же самое бул жакта бизде сатуучулардын уровени да, мынакей. Бул жакта сатуучулардын уровени и бул жакта мынакей график көтөрүлүп келген ушул уровеньге. Пробитие кылбай туруп ушул жакта отскоктор болгон да. Далее мынакей дагы бир жолу келди график бул жака и развороттор болду да. Азыр бул жактан дагы бир жолу уровень сопротивлениядан биз
пониженияга чыгып атабыз астыга. Байкайбыз кандай жабылат экен сделкабыз. Так, график евро долларда бизде аябай низко волатильный болуп атат. Опасный момент. Так, 5 секунд дагы бар. Возможно, и даже и пробитие болуп кетиши мүмкүн достор бул линиябызда. Так, опасный момент. 5, 4, 3, 2, 1. Да, бул жакта бизде графигибиз уровень сопротивлениябызды возможно азыр пробитие кылат достор. Так, ушул эле валютная пара евро доллардан бул жактан 2 опцион ачамын. Сразу бул жакта пробитияга достор. Анткени бул уровень пробития болуп атат. Мынакей. Мурда бул уровенибизге бизде пробития болгон эмес. Мынакей. Көрдүңөрбү? Бул жакта дагы пробития болгон эмес. Азыр болсо мурдакы учурду карап көрсөк, бул жакта пробития болбой резкий падение болгон. Азыр болсо мынакей бир касание разворот, экинчи касаниясы уже пробития болуп атат. Пробития болуп туруп кайра снижениеге айланды и значит бул жакта бизде азыр бул уровенибиз азыр пробития болуп дальше үстүгө кетет. Анткени бул жакта 1 мүнөттүк таймфреймде график в целом восходящий тренд болуп атат да. График үстүгө өсүп баратат. Ошондуктан бул жакта сделкаларыбызды биз пробитияга ача берсек болот да. Так, 2 сделка ачтык. Так, 5 секунд. 3, 2, 1. Бир аз жетишпей калды. Давайте ушундай моментинде дагы бир 6-7 сделка ачайын. 1 мүнөтүбүз жетишпей калды. Там буквально бир болгону 1 пунктка минуска жабылып калды. 1 эле пунктка достор. Ошондуктан дагы бир жолу сделкабызды пробитияга ачабыз. 2, 1, 0. Отлично. 6 сделкабыз тең плюска жаптык. Минустарды кайтардык и дагы бир жолу 1 мүнөткө бул жакта сатып алабыз достор. Уровенибиз бизде пробития болуп атат. Уровень сопротивления мынакей пробития болду. Уже 3 жолу бизде мынакей биринчисинде уровенге келди. Мынакей уровенге келди. Далее отскок. Далее экинчи жолу бул жакта уже бир аз пробития кылып үстүрөктө жабылды. Далее үчүнчү жолу подъем болуп атат, уже пробития болуп атат. Бул уровень сопротивлениябызды, ошондуктан сделкабызды кайрадан эле покупка ача беребиз достор. Если 5 мүнөттүк таймфреймди байкап көрсөк, мынакей үстүрөк уровенде дагы бир максимальный пик бар экен да, мынакей. Ушул жакта максимальный пик, экинчи уровень и ушул жака чейин азыр возможно график өсөт да. Мен эмне үчүн биржевой котировкаларда көп торговля кылбай калдым? Анткени бул жакта волатильность аябай аз да. 1 мүнөттөн, 2 мүнөттөн ачканда график ушинтип жылбай эле бир орунда тура берет да. Мынакей сделкабыз возврат болуп жабылып калды. Кийинки валютная пара австралиец швейцарский франк OTC болот. Бул жакта 1 мүнөттүк таймфреймде бизде нисходящий трендтин башталып аткан учуру болуп атат. Бул жерде 1 мүнөткө 2 сделка ачамын продажага. Анткени бул жакта мынакей 1 мүнөттүк таймфреймде азыр именно ушу нисходящий трендтин башталып аткан учуру да. Бизде мынакей нисходящий тренд болгон. Далее бул жерде бизде мынакей коридор. Коридордун ичинде график ойноду. Далее бизде мынакей максимальный үстүнкү линия сопротивленияга көтөрүлүп снижениеге айланды. Далее бычий флаг болду бул жерде нисходящий да. Далее дагы бир жолу падение и бул жакта дагы бир жолу кайталанып атат ушул момент. Мынакей бизде нисходящий бычий флаг болуп атат. Далее азыр бул жакта бизде продолжение болуш керек. График астыга түшүш керек достор. То есть ступенька болуп атат. Бул жерде нисходящий болуп, ступенька именно астыга түшүп баратат. Ошондуктан сделкаларыбызды бардыгын минуска ача беребиз да. Продажага ача беребиз да, сатабыз. Продажага ача беребиз да. Так, 5 секунд жабылышына и биз бул сделкабызды дагы плюска жаптык достор. Дагы бир жолу азыр биз снижениеге ачабыз достор. Ушул эле валютный парадан 1 мүнөткө бир сделка ачабыз. Продажага если бул жактан азыр дальше снижение түшүп кетпесе, анда биз кийинки уровенди коебуз. Мынакей уровенди и ушул уровенден сатканга аракеттенебиз да. Мынакей биздин сатуучулардын уровенде сатабыз. То есть перекрытие кылып ачабыз. Азыр болсо биз болгону тренд башталып аткан моментинде биз стратегия менен ачып атабыз да. Негизи бул жакта график астыга түшүп баратат. Ошондуктан идеальный точка входаны биз всегда биле албайбыз да. Кайсыл жерде график түшүп кетет, кайсыл жерден бизде разворот болуп кетет. Ошондуктан биз сделкабызды ача беребиз. Мынакей график дагы бир жолу көтөрүлүп атат үстүнкү уровенде и 1 мүнөткө бул жакта мен дагы 2 опцион ачамын достор үстүрөк уровенден. Мынакей линия сатуучулардын уровенине келди и бул жактан перекрывать этебиз достор. Дагы бир жолу достор перекрытие ачабыз 1 мүнөткө. Дагы уже 6 сделка ачат экенмин да. Давайте 7 сделка ача берели. Дагы 7 опцион продажага 1 мүнөткө. Валютный паранын ушундай нерсеси бар. График катып эле туруп калышы мүмкүн да, ушундайча. Ошондуктан мен OTC'лерден эле торговля кыламын.
график ушундай 10 секунд, 15 секунд, 20 секунд бир эле уровеньде туруп кала берет да, ушундайча. OTC'лерде андай эмес. OTC'де постоянно график жылып турат достор. Ушунусу менен OTC'лер жакшыраак да. Так, бизде бул жакта ложное пробитие болуп атат. Биздин үстүнкү сатуучулардын уровень бул жакта пробитие кылып, график уже кичине баасын көтөрдү бул жакта. Но азыр кайра возврат болушу керек достор. 10 секунд. Так, опасный момент. Возможно, даже резко көтөрүлүп кетип калышы мүмкүн да. Но все же сделкабыз плюска жабылды достор. Балансыбызды уже 5887 долларга чейин көтөрдүк достор. Бүгүн бизде марафон болот биздин Telegram каналыбызда, и каждый понедельник күнү бизде раздача болуп турат достор. Раздача кыламын $10 любой адамга рандомно тандаймын. За активность мен $10 каждый понедельник жөнөтүп турам достор. Сиздер да катышсаңыздар болот, Telegramга болгону катталасыздар, и биздин Telegramыбызда дагы бул жакта обучение, торговля и прямой эфирлерди көрсөңүздөр болот достор. Сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеода көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.